Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Ушул эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп коюңуздар. Кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп, мени как будто душман көрүп атат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Мен Баймоё Акылбек Жапаровдун кетишин талап кылып, Акылбек Жапаров отурганга укугу жок деп айтып атам. Эмне үчүн, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар? Айтып атканга бир канча негиздер бар. Ошого силер кайдыгер карабай туруңуздар. Мына Акылбек Жапаровдун ар кандай кайрылууларын, ар кандай сүйлөгөндөрүн жана башкалардын полный бүттүгүн көрүп атабыз, бирок кече жакын деле сүйлөгөн сөзүн көрүп, действительно чынында туура эмес жолдо баратканын көрүп, айла жоктон аргасынан айтууга мажбур болдум. Эми шаардан транзит болуп келген, айылдан шаарга транзит болуп келген машиналардын мындай болуш керек, алар тиги ошо шаардын тышында эметиш керек, тышынан өтүш керек деп атат да. Шаарда жумуш болсо, ошо жумуштарын бүтүрүп туруп, кайра автобус менен алып барып алып келип коет экен дагы, кайра бүтүрүп туруп кете берсин дейт. Хорошо, бир. Экинчиси, страховой компанияларды эметебиз дейт, машиналарга страховка эметебиз деп атат. Хорошо, аны да макул. Мамлекетке болсо бир жөн, алда частный болуп атпайбы? 4 жана олигарх 4 уурунун чөнтөгүнө кетип калат ошол акчачы. Ошол болуп атат. Андан кийин да урматтуу кыргыз элим, айта турганда негизи сөздөр өтө көп чынындачы. Бирок убакыттын аз болгонуна карата силерге кайрылып туп-туура түшүндүрүп коюуну туура көрдүм. Силер кайдыгер карабай ушул эфирди бөлүшүп койгула. Жаңы эле Бакай Кашкарбаев Акылбекке пактан ушундай коюпур, мындай тигиндей деп, анын да журналисттери жанагы пактакорлордун полный бүттүгү мени жамандап, ар кандай бир нерселерди айтып атат. Бирок урматтуу кыргыз элим, мен элге күйгөн, жерге күйгөн, ушул эле Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке күйгөн адамдардын биримин. 5 президенттин башын туткан Акылбек Жапаров эртеңки убакытта Садыр Жапаровдун да Камчыбек Ташиевдин да башын жутуп кетип калышы толук ыктымал. Мен ошону алдына алып, айла жоктон аргасында мажбур болуп айтууга, жаман көрүнүүгө мажбур болуп атам. Кээ бир адамдар айтып атат, Садыр Жапаровдун башы жетет, Садыр Жапаров акылдуу, мондай тигиндей деп атат. Садыр Жапаровдун акылдуу экенин, баш жеткенинен мен эч убакта күмөнүм жок. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди жана ошолорду колдоп аткан адамдарды жана элдин бүттүгүн эртең аңга алып барып, сууга апарып сугарбай коюшу бул ачуу чындык. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мынакей Акылбек Жапаров суунун тарифин көтөрөбүз, Садыр Жапаровдун башынан эле светтин тарифин көтөрөбүз, мондай деп атат. Биз көтөргөндөн каршы эмеспиз. Бирок мен Акылбек Жапаровдай байлыгым жок, коркудай. Акылбек Жапаров тескерисинче Жалил Атамбаев 41 миллион сом мурда төлөбөй койгон салыктарын төлөсүн. Акылбек Жапаровдун аялына өзүнө мурда иш козгогон. Өзү ПМ болуп келген кезде полный бүттүгүн иштин баарын жабып койгон. Ошолордун полный бүттүгүн салыктарын баарын төлөсүн, урда болгон байлыктарын. Мен ошону айтып атам. Уурулар, жегичтер мамлекетти тодош керек дагыл, бардыгы 5 миң, 10 миң коррупционерлердин бардыгы байып кетиш керек экен дагыл. Бирок карапайым калк, баягы эле кыйналып аткан карапайым калк, бизнес жок карапайым калк кыйналып, салыктардын баарын мойнуна илиниш керек экен, карыздардын баарын илиниш керек экен. Акылбек Жапаровдун өйдө жакта сатып жиберген, мына Ачкейдин өйдөсүндө 30 гектар жерди сатып жиберди эле. Будан бир канча жыл мурун. Алардын баарын өздөрү мага жакшыраак билет, коррупциялык иштердин баардыгын. Мен бул боюнча иликтеп чыккан жокмун. Иликтебейм. Иликтей турган болсом, сөз түрдө жиликтейм буларды. Бирок Жалил Атамбаев мисалына 36 гектар жерди 30 садырда жерди алып койду. Кызына, бир туугандарына жазып алып койду. Карапайым калк 4 соттук участок албай, Москвада жүрөт, Россияда жүрөт, Америкада жүрөт. Ошолордун өлүгү груз 200 миң келип атпайбы? Мен ошого күйүп атам. Мен эчтеке жоготпойм, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго эртең залакас тийип калбаса экен деп атам. Мага жерлерден 100 деген WhatsApp'тан мындай чалып атат. Бекзат, күн жылыса чыгабыз, биз аргабыз калбай калды. Бизди бул жак Акылбек Жапаров алып келип тыкты. Салыктардын баарын баш устка илип атат деп атат. Мен ошону түшүндүрүп атам. Анан кийин Бакай Кашкарбаев да пактаны коюп атат. Кашкарбаев, Бакай, мен сени официалдуу түрдө эфирге чакырам. Эркексиңби, чык. Акылбектин каталарын, коррупциялык схемаларын полный бүттүгүн чыгарабыз. Акылбек кетиши керек. Эмне үчүн светти мына өчүрдү, 2 күн өчүрдү. Светти өчүрбөсүн, мондай тигиндей таңкыстыктарын полный бүтүн айткылап түшүндүргүлө десе, азыркы убакта свет 2 күндөн бери өчпөй калды. Же эмне ошол суукта жанагыла эмелердин полный бүттүгү жабдыктардын баары жарылып кетмек беле ошол убакытта.
мындан да сууктарды көргөнбүз. Садыр Жапаровдун башын айлантып атасыңар. Ширшовко иш козголгон эмес, Ширшов мондай деп Ширшов боюнча да Садыр Жапаров сүйлөтүп койдуңар. А бирок Ширшов менен жанагыл тиги Талайбек Ибраевдин, Талант Имановдун кече 10 жылдык сүрөттөгөн биз билебиз да. 22-жылы кайсы жерден чыккан, кайсы жерден кирген полный бүттүгөн. Факты бар да, факт, урматтуу кыргыз элим. Мен ошого күйүп атам. Жапыкеевге окшоп, жана башка окшоп популист эмесмин. Мен акча жыйнабайм, жыйнагымда келбейт. Алдыма алтын төшөп койсо да мен ачууччулукты айтам. Болгон мен ошого күйүп атам. Акылбек кетиш керек бул жерден. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ойгоно турган, ойлоно турган убакыт келди. Президентибиз Садыр Жапаров Атамбаевдин куугунтугун көргөн, адан алдыңкылардын куугунтугун көргөн, Ташиев Камчыбек Кыдыршевич ошону көргөн. Бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди булар шопурдун шопуру, фейктер троллдордун баарын иштеткен троллдордун командасы, кечеги сокетчи, кечеги ашачы, кечегилердин полный бүттүгү ороп алды. Мен ошону айткым келип атат. Мен байлык жыйнашты кааласам, бийлик жыйнашты кааласам, акча жыйнашты кааласам, пактаны жашынакай коюп туруп, Садыр Жапаровдун жанынан чыкпай туруп, жашоомду сүрө берсем болмок. Бирок Садыр Жапаров тагыл жана анын тегерегиндеги ошол таныш билиш, мен тааныган билгендердин баары айта албайт. Бекзатка акча менен каржылагам, Бекзатка бергем, Бекзатка акча төлөгөмдү эч убакта айта албайт. Анткени мен эч кимден акча алган эмесмин. Мен акча үчүн кыргыз элине күйүп аткан жокмун. Кыйынсыңбы Бакай Кашкарбаев? Бар. Жерлерде жер коррупциясы болуп атат. Ошолорго бар күй, ошолорго жардам бер, ошолордун талабын талаш, эл менен эл бол. Ошондо сени эл убажайт этет. Ушуну бир билгиле. Мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге каршы чыккан жокмун. Акылбек Жапаровго каршы чыгып атам. Салбаган салыгыңар жанагыл бирөө жазгандай, салбаган салыгыңар сексели калды. Ошого да салып койгула, салып деп жазыпыр. Ошо калды, чынын айтканда салбаган. Түндөм не кыласың, эртең менен не кыласың деген калды ошол эле. Акылбек Жапаров эмне үчүн мынча тырышып атат? Анткени Садыр Жапаровго мен бюджетти 400 миллиард долларга чыгарам деп айтты. 400 миллиард сомго чыгарам деп айтты, кечирип койгула. А ошого чыгарыш үчүн элдин терисин тескери сыйрып, каалагандай калчып атат. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, күн жылганда көтөрүлүштүн, митинг кылыштын, кемпирабадты коргоп атам, кемпирабадты колдоп атам, кемпирабад кетпесин деп моюнтуп аткан популисттерге эрчебейли. Акылбек Жапаров азыркы убакытта Садыр Жапаровдун башын айлантып атат убактылуу. Бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бир канча убакыттайын буга чечим чыгарарына мен ишенем. Биз так колубуздан келишинче жеткиребиз. Мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүнө мен колуман келишинче жана карапайым колунан келишинче салым кошуп атам. Ал салымдар эмне? Салыгыбыз полный бүттүгүн төлөп атабыз. Баарын төлөп атабыз. Баскан турганга төлөп атабыз. Акылбек Жапаровдун эмне үчүн сөзүнө каршы болуп атам? Акылбек Жапаров айдап жүргөн бензиниңер ким канча колдонсо ошого да салык төлөйсүңөр деп жана баягыдай айтып чыкпадыбы? Бул өтө ашыкча. Бул өтө ашыкча. Мен 15 мамлекет, өнүгүп өскөн мамлекеттерди, Дубай, Саудия, Египет, Корея, Япония жана башка өнүккөн мамлекеттерди көргөн адам катары ал жакта да мындай салыктарды көргөн эмесмин. Бирок ошол салыктардын баарын көтөрүп, эртең кылбагандын баарын кылып, элдин бүттүгүн бул дүйнөгө тыгып, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди тактыдан алып жүрөт. Акылбек Жапаров бул жерде жаман көрүнгөн жок. Акылбек Жапаров белый, сүттөн ак. Ошо кыргыз элим, кыргызстандыктар, барыңар чакырам, барыңардан суранам. Айтып аткан чындыгым болгон ушул. Айтып аткан чындыгым болгон ушул. Ачуу чындыкты айтууга мен мажбур болуп атам. Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен ошолордун жанында жүрүп, алардын алдында чоң бизнестер жасап атсам, эдегейсиз байлыктар жыйып атсам, кабат үйлөр жыйып атсам, кабат бизнестер кылып атсам, Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке пактаны болушунча коюп туруп, Акылбек Жапаров жөнүндө 1 грамм ооз ачпайт болчумун. Эч ким менен бизнес жасаган жокмун. Келечекте да жасабайм. Болгону күйгөнүм ошол. Канча деген фейктерди, канча деген ботторду, канча деген троллдорду факты менен, далил менен ада канчысын башкасын дагы ордуна келтирдим. Бир канчалык деңгээлде биздин да ордубуз бар чыгар. Бирок Акылбек Жапаровду кетсин деп айтканга менин да укугум бар. Урдап алган
344 объектini сатып жіберген Равшан Жээнбековтің эмне үчүн байлыктарын мамлекетке чыгарбайсыңар? Эмне үчүн Атамбаев кече 10 жылы простой үйдө жашап, президент болгондон кийин хан сарайларды миллиард, 3 миллиард, 5 миллиардты жыйып алды. Эмне үчүн алардыкын мамлекетке чыгарбайсыңар? Атамбаев, Жалил Атамбаевге окшогон канча деген бизнестерди, канча деген компанияларды, канча деген адамдардын өмүрүн кыйып туруп, акчаларын өзүнө кайтарып алды. Эмне үчүн ошолордун полный бүттүгүн мамлекетке кайтарбайсыңар? Алардын бардыгын кустурация кылып коюп туруп, бир азда алып кирип туруп, алып барып камап туруп, кайра чыгарып берип атасыңар. Мен ошого күйүп атам. Мага бийлик, байлык, башканын мага кереги жок. Мага тынч мамлекетте жашаган керек. Алып барбаган, дебеген, эми мен эле калдым. Кимиңер? Акылбек Жапаров, Садыр Нуркожоевич айтты. Мен айтам дагы, менин чапанымды чечип ала албайсыңар. Духуңар жетпейт. Мен элге кызмат кылган адамдардын биримин. Экинчиден, Садыр Жапаровго Камчыбек Ташиевге менин салымым бар. Бир канчалыктан келди. Ошол убакта фейк бот троллдордун полный бүттүгүн эч унчукпай жабышып жатып алганымда эл деген сел болот. Давно ардан бери кылып койушу толук ыктымал болчу. Биз силерди колдогон үчүн мына Акылбек Жапаров сен келдиң. Эдил Байсаловду алып келдиң, сен келдиң. Жанагыл Альфонс Акжолтой Тукуновду эмеге каршы чыгып жүргөн, казиного каршы чыгып жүргөн Акжолтой Тукуновду колуңду койдуң да антикоррупцияны алып келип койдуң дагы тигил замыгылы алып келип койдуң да эшектин тушуп чечпей отуруп ошолор. Міне біз силерди бийликке келсин деп, силердей коррупционер уурулар келсин деп бизне Садыр Жапаровка, Камчыбек Ташиевке бутуусун таманыбыз тешилгенче чуркадыкпы? Мен алардын баарын милдет кылбайм. Бул мен элге кылган, мамлекетиме кылган, бул менин парызым жана карызым ошол. Болгону чындык ушундай. Эми катализатору жокторду, полный бүттүгүн катализаторлордун баарын эмне кылыш керек? 50 миллион, 100 миллион калкы бар, 67 миллион машинасы бар. Египет мындай сумок болбойт. Эми сумокту кетириш үчүн катализаторлордун баарын эме керек. Анда силер укук коргоо органдарына, милицияларга сонун неме кылып берип атасыңар. Коррупциялык схема кылып берип атасыңар. Алар катализатор барды кармайт дагы 500 сом алат да кое берет, ал турган иш. Мына коррупцияны дагы бир жолун ачып атасыңар. Андан көрөк, элди кыйнагандан көрөк, элге жаңы машина, парковканы эме кылып берели деп ойлобойсуңарбы? Японияда мына 17-жылкы, 20-жылкы, 15-жылкы машиналарды алып келели деп ошону ойлобойсуңарбы багытын? Оң рулдун бардыгы эмеге алып барат экен деп Садыр Жапаровдун башына айлантырган. Оң руль, стептер, оң руль ушу Япониянын машинасы келип барго, Кыргызстандын башына бир аз болсо да жүн чыкты. Жаңы машина айдап парковка жаңырды. Міне Японияда жок бу. Lexus'tu, Toyota'ны ким чыгарат? Америка чыгарабы, Германия чыгарабы? Ошо япондор чыгарат. Өнүгүү өскөн мамлекет Японияга, Кореяга барып бир канча жыл иштеп келген адамдардын биримин. Менин да акылым жетет, элдин чөнтөгүнөн алып туруп, бюджет толтуруп коюш. Сол чөнтөккө кетип атканын баарын билебиз. Кимиңер кылып атканыңар баарын билебиз сол чөнтөккө. Каерден канча миллиондор чыгарып кеткениңерди билебиз. Акылбек Жапаров, Кашан полный бүттүгүн сен твартет отасың. Так эле ошентип айтам. Колуңан келсе мен апарып камап кой. Мен корко турган эч убакыт демем жок. Ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Жашообуз жакшы деп атасыңар. Элдин жашоосу. Мына мекенчил эле болуп жүргөн адамдар акыркы 20 сомуна тамеки алып чегип атат. Мекенчил болуп жүргөн адамдар үйүндө ушак тирип нан жок отурат. Мен ошого күйүп атам. Мекенчил болуп жүргөн адамдар, Садыр Жапаровду колдогон адамдар мигрант болуп Европага учуп кетти. Бир канчасы. Кайсы мекенчил жарап кетти? Кайсы мекенчилдин жашоосу жакшы болуп кетти? Көрбөгөн кордукту көрүп, Атамбаевдин кордугун көрүп, Сокенин кордугун көрүп, эми азыркы убакта Акылбектин кордугун көрүш керек булар. Чындык ушундай ачуу болот. Чындык жакпаса кулагыңар жабып алгыла. Мени тил берген Кудайым берген мени. Отурасыңар, калптын баарын каратып айтып,
свет өчкөн жок деп тигил эменин Талайбек Ибраевдин помощниги айтып атат. Билип атабыз, мен айтып атам, өчүп калышы мүмкүн. Бирок түшүндүрүп койгула. Эл деген түшүнөт. Элдин кыжырын келтирип атасыңар. Эдил Байсалов болсо кылыбыз так ишейбейт. Биз 30-50 депутат менен иштешебиз, 51 депутат менен да отурат. Кандай силер аркага ойлоносуңар? Жети областта губернаторлардын бүттүгүн алыш керек. Баары коррупционер, бардыгы 10% доляларга отуруп алган. Билебиз бүттүгүн. Фактылар бизде бар. Бизде далилдер бар. Биз эл менен жүргөн адамбыз. Ким не менен дем алып атат, ким не ичип атат. Азыркы убакта акчаны жыйнап алайлы. Садыр Жапаров канча убакыт отурат болду экен? Биз бул жерде канча убакыт отурат болду экенбиз деп ишти кылып аткан коррупционерлер бар. Ушуну бир билгиле. Бюджетти көтөрүш үчүн элдин салыгын чогултуп көтөрбөйсүңөр. Бюджетти көтөрүш үчүн иш орун түзгүлө. Заводдорду түзгүлө. Ошол элдердин айлыгын $1000, $1,500, $2,000 кылгыла. Андан кийин $500 үстүбүзгө салык салгыла. Мен жеке ишкермин. Мен патент алам. Соцфонд, полный бүттүгүн мага тиешелүү бүттүгүн баарын төлөйм. Мен эчтекеден коркпойм. Бирок сыздап аткан, илеп аткан эл мага кайрылып атпайбы? Мен ошо элдердин жашоосун барып көрүп, айла жок аргасынан мажбур болуп атпайм айтууга. Муну о жакта жер коррупционер, жер мафиясы бар. Ак Ордо, Ак Босого, тигил Ак Жар, Балекет мына шаардын тегерегинде 7 областта, 7 дубанда. Андан көрөк Акылбек Жапаров элдердин үстүнөн салыкты токугандан көрөк алдыңарда турган сотторду, алдыңарда турган прокурорлорду иштеткиле. Соттор иштебей, Жалил Атамбаевдин $3,000 алып, ошолорго иштеп атат. Соттор иштебей, мына Жалдабаттын соттору 200 000 сом алып, баягы $600,000 алдырган, $600,000 магазин алдырган эженин тарабына эмес, жана мошенницанын тарабына чечип коюп атат. Чечкиле ошолорду. Мына чындык ушундай болот. Мен алдыма алтын төшөп койсоңор дагы ачуу чындыкты айтам. Мен бул башталгыч гана силерге айтып атам, эскертүү. Мен Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевге ыраазымын. Алар өтө ишенчек адамдар, алар өтө боорукер адамдар. Бирок 5 президенттин башын жуткан, таластан жолук салынып чыгып кеткен. Акылбек Жапаров баарын кашасын чыгарып атат. Энергетика министри, азыркы отурган Талайбек Ибраев кимден квартира алып койгон мен жазып чыкпадымбы? Ага иш козголган, аны прокуратурадагы, аны ГКМБда жаптырып койбодубу Акылбек Жапаров? Чындык өтө көп. Чындык ушундай ачуу болот. Мен митинг кылалы, көчөгө чыккыла дебейм. Тескерисинче көчөгө чыкпагыла, митинг кылбагыла. Тилекмат Куреновке, Оразайым Нарматова, Адахам Мадумаровка, Атамбаевка жана башка ууруларга алданып кетпегиле деп атам мен. Ушинтип отура турган болсоңор, ошолорго өзүңөр Акылбек Жапаров салып бересиңер. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди анга түртүп баратат. Пактаны коюп аткан жана Бакай келчи. Мен сен менен бир эфир кылайын. Фактыларды кылалы. Канча мекенчилик какшап жүргөн мен мына эл арасында жүрүп билем го. Эсли мен өзүм жеке кызыкчылыгым ойлогондо эч убакта минтип бир сөз айтпайт элем. Дагы айтам, Садыр Жапаров менен Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевичке мен каршы чыккан жокмун. Буларды мен колдойм акырына чейин. Президенттик такты өмүр бою эмес. Ар бир кызматтык такты өмүр бою эмес. Бирок Садыр Нуркожоевич өзү айтты. Канча убакыт отурам бир Кудай билет. Бирок Кыргызстанды өнүктүрөм деди. Садыр Жапаров иштеп атат. Бирок Садыр Жапаровга сөз берип келген Акылбек Жапаров $400 миллиард кылам деп, 400 миллиард сом кылам деп туруп, кашанын баарын чалып атат. Сынды туура кабыл алгыла. Мени чакырганыңардан тиги буңардан коркпойм. Мени чакырсаңар, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бетине түкүргөн болуп эсептелесиңер. Мени чакыра турган болсоңор, укук коргоо органдары,
Силердин чоңдоруңардын баары мени жакшы тааныйт экен, алар менен мамилем бир канчалык деңгээлде бар экен, барыңар билесиңер. Бирок чакырсаңар, шылдың болосуңар, ет кана болосуңар. Мен силерге көчөдө жүргөн журналист эмесмин. Мен силерге көчөдө жүргөн бир блогер эмесмин. Мен Садыр Жапаровдун ишенип жүргөн адамдардын биримин. Атадан балага дос болгон адамдардын биримин. Мен саткан адам эмесмин, сатылган адам эмесмин. Мен тарыхта эч кимди саткан эмесмин. Мен атам да саткан эмес. Мен блогер эмесмин. Дагы бир жолу кайталайм. Келип аткан карапайым калктын көйгөйүн чагылдырган адамдардан. Элдер таң калып атат, сен кандай акча албайсың? Башкаларга барсак, журналисттер, блогерлер 50 миң, 100 миңден, $1000, $1,500 акча сурайт. Эмне үчүн сен акча албайсың? Кайра бизге тамак усту берип жөнөтүп береткенсиң деп таң калышат. Ашып аткан байлыгым жок. Кабат бизнесим жок. Бирок элге бир аз болсо да салым кошуп, тарыхта калалы деген гана үмүтүм бар. Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут болоюн деген гана оюм бар. Чындык ушундай ачуу болот. Биздин өзүбүздүн мекенчилмин деп жүргөн, мекенге күйүп жүргөн адамдар талада. 3-4 диплому болгон адамдар талада, мекенчилдер. А бирок шопурдун шопуру, фейктерин иштеткен адамдар. Шыршовдун шопуру, Шыршовдун охранниктери, Шыршовдун алдында пеш болуп жүргөн адамдар министр. Алардын алдында отургандар чоң-чоң кызматта отурат. Кыргызстанды рултетип атат мындай айтканда. Садыр Жапаровдун ишеничине кирип туруп, бир мекенчил жакындалбай жүрөт. Ошол урматтуу кыргыз элим, чындык ушундай ачуу болот. Кайдыгер карабай, лайк басып, комментарий жазып, колуңардан келишинче колдоп коюшуңуздарды суранам. Кимде ким мага басым жасап, коркута турган болсо, дей турган болсо, любойуңар таарынбагыла. Мен эч кимден коркпойм, басым жасагандан да коркпойм. Мен шефтин өзүнө чыгып, полностью бүттүгүн айтам. Корккон эмесмин жана коркпойм. Алар мени аябай жакшы таанышат, жакшы билишет. Мен сого турган адамды, коррупционер адамды, ур адамды айтып атам мен. Эместер салык төлөбөй, карапайым калкка төлөтөлү, карапайым калкка минтел деп. Жетишет. Кымбатчылык заманда жашап атабыз. Билем кайсы жерде канчалык экен. Бардыгын өзүбүз кылсак болот. Бирок туура эмес кадрлардын айынан чалынып атабыз. Ошондой буттан чалса дагы, колдон чалса дагы Садыр Жапаров мына көп иш жасап койду мамлекетибизде. Жана фейктер, боттор, троллдордун командасына ишенип, урматтуу элим, алаксып кетпегиле. Көчөгө чыгып албагыла. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев колунан келишинче иштеп атат. Акылбек Жапаров ойлонбой сүйлөп атат. Анткени бийликке мас болуп калган кезде ушунчалык адам эчтекени тоготпой калат экен, ошончолук деңгээлге келип калды. Барыңардан суранам, өтүнөм, ушул эфирди бөлүшкүлө. Акылбек Жапаров токтоосуз жумуштан кетсин. Анын ордуна мыкты экономист, мыкты баш деген адамдар келет, бар. Ошолор келсин. Садыр Жапаров кимди туура көрүп атса, кимди ошол министрлер кабинетин жетектеген туура көрүп аткан болсо, татыктуу адамды алып келсин. Эл каршы эмес. Бирок салыктарды, катализаторларды, тиги буларды мондай болбойт. Шаарга кире албай калсаң болбойт. Мен ата-энем келсе, автоторнактын арагынан барып тосуп келип атсам, бул уят. 1-200-төн ашык мамлекетте, бир мамлекетте жок андай. Ата-энеңди Алатоонун ар жагынан тосуп аласың, шаарга кире албайт деген. Кутмановам неге отурат? Мына жаратылыштын полный бүттү ошого карайт. Неге отурат? Кылабыз, дейбиз. Андай эмес. Эркекче кылам деген адам керек. Жоопкерчиликти мойнуна алган адам керек. Акчага сатылбаган адам керек. Губернаторларда шымыңарга чыгып койгон адамдарды отурасыңар. Эшектин чөзүн чече албайсыңар. Жалил Атамбаевди суракка чакырган ордуна отурасыңар. Карап, мыйзамсыз кылган көпчүлүк уурулар, бандиттер мыйзамсыз жасаган көп иштерди. Мыйзамсыз жасап, акчалардын баарын мыйзамсыз кылып,
Мына азыркы убакта ошолорду караганга духуңар жетпей отурат. Карагыла ошого адамдарды. Мен бирөө менен содалашып турган, мен бирөө менен сүйлөшүп турган адамдардын бири эмесмин. Бул эфирдин жана башталгычы эскертүү бул. Бир канчалык деңгээлде калдайган калың эл мени да тааныйт, мени да билет. Бирок эсептешкиле эл менен. Оюңа каргар келин отто эле ушу отурган креслоңордо өмүр бою кетпей кала тургандай болуп, элге салыкты сала бербегиле каалашыңарча. Буга салыш керек. Мен Кореяны эле айтайын. 5 жылга жакын Кореяда жүрүп келдим. Страховой компаниялар бар. Тигил налогтор, соцфондтор, патент бүттүгү бар. А бирок ал жакта сен канча миллион доллар алып бизнес жасайм десең дагы, канча миллион сом алып бизнес жасайм десең дагы, ал жакта сени таанышың, билишиң жок. Кайра өздөрү бийлик көзү калкалап берип туруп бизнести кылып берет сага. Если ошо бизнесиңди кылып аткан болсоң, банкрот болуп калсаң, ошол алган акчаң полный бүттүгүн кайра мамлекет кечип коет. Силер эл үчүн эчтеке жасабай, анан салык алабыз, анан муну алабыз деп атасыңар. Акылбек Жапаров элдин бүттүгү сага окшоп 570те Toyota Segway'da, Land Cruiser Prada'da жүрбөйт. Элдердин 90% жакыр биздин өлкө. Эски ускун машинада жүрөт. Аларга страховой полис неме кереги бар? Катализаторду сатып атканда башында ойлонушуңар керек эле. Элди жыргатабыз, кыйратабыз деп бир бол деген эме түзүп алып, ошо менен партия түзүп алып, шайлоого бараткан кезде эмнени абишет эттиңер эле? 10 миң деген жумуш орундарды кылабыз, 10 миң деген заводдор салабыз. Акылбек Жапаров сен кылбадың беле ошонун бардыгын? Кана? Мына азыркы убакта туу чокусунда турасың. Министрлер кабинетин жетектеп, эмнени кылып кыйратып атасың? Элдерден салыкты көтөргөндөн башка, элдерден акчаны алгандан башка эчтекени билбейсиң. Чындык ушундай ачуу болот. Өзүңөр төлөбөгөн салыктарыңар төлөгүлө. Кыргызстанда 5 миңден ашык ууру бар. Ошо ууруларды ала турган болсоңор, Кытайдын да кыл, башканы да кылып коесуңар. Кумтөрдө мына миллион деген долларлар күнүнө чыгып атат. Элдерден алып туруп, элдин айлыгын көтөргөнүңөр кереги жок. Элден алып туруп бирдекени жасаганын кереги жок. Мамлекет ошонун бардыгын жоктон бар, боктон гүл жасаш керек. Ал мамлекеттин өзүнүн милдети. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар туура кабыл алууга, туура түшүнгүлө. Мен болгон ачуу чындыкты айтып атам. Кадр боюнча таңкыстыктар бар экен, мурда да айтып келгем. Кадр боюнча. Энергетика министри кет. Кычыраган кышта светти өчүрүп, Садыр Жапаровдун башына айлантып атасыңарбы? Акылбек Жапаров кет. Талантбек Иманов кет. Шершов менен жүргөн сүрөтүңөр жакында 22-жылы чыккан экен, полный бүттүгү факты менен далилденет. Алардын полный бүттүгү бар бизде. Ошол убакта уят болуп каласыңар. Ошол убакта аргасынан айла жоктон кетесиңер. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди подстава кылбагыла. Мен да жеткирүүчү жеттирем, Кудай буйрса, Кудай каласа. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Али кыла турган эфирлер көп. Ачуу чындыкты айта турган али көп. Күрөшө турган, Акылбек Жапаров менен күрөшө турган бүтүндөй кыргыз эли бар аркамда. Бакайга окшогон, Баяна Кулового окшогон адамдарды айдактатып коюп, Бекзаттын оозун жабам деп ойлобогула. Мен бир гана президенттик Садыр Жапаровду гана угам. Мыйзам сыйлаган адамдардын биримин. Бир Кудайдан корккон адаммын. Ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.